Эми биринчиден албетте биз бул мыйзам менен жалпы мыйзамдуулукту мамлекеттеги биздин жарандардын баягы интерестерин коргошубуз керек. Бүт жарандардын профсоюз мүчөсү эмесби? Анан эми бүгүн мындай ачык, айкындык бүгүн мына көрүп атасыздар. Депутат жөнүндө баскан турган жөнүндө толугу менен айлыгына чейин баары тең массалык маалымат каражаттардын барактарынан, булактарынан көрсөңүздөр болот. Эми профсоюздун бүгүн суроо берсек баары эле мындай туман болуп атат да, туман болуп атат. Эмне үчүн сиздер ушуну баары тең ачыкка чыгарып, сайт кылып койсоңор, болгон мүлктөр кандай, на оздоровление сколько процентов направили, кимге колдонуп атат, канча каражат чогулган десе, эч кимдин суроосу болбойт эле. Мына ушул бир жабык организация болуп алдыңыздар, өзүңүздөргө коомчулукту карама каршы көрсөтүп алдыңыздар. Ошону менен бирге сиздер жалпы системага жетекчилигин айтып атам, совет мүчөлөрүнө. Жалпы профсоюздордун мүчөлөрүнүн интерестери мындайча айтканда четте калтыргандай болуп атат да. Сиздер ушул бийликке кармашуу, ичиндеги нездоровая обстановка, тирешүү, соттошуу, ушуну менен бүгүнкү күндө республикага мындайча айтканда даже дестабилизирующий мындай бир эме алып келип атасыздар да. Мына ушуга эми опытный, жакшы тажрыйбалуу, канча кыргыз элине кызмат кылган жетекчилер отурасыздар ошол жерде. Анан эми бүгүн мен ушу бир-эки суроом бар справка үчүн. Могу канча мүлк, профсоюздун мүлкү сатылып кетти? Бул жерден ачык айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө профсоюздардын менчигинде 34 кыймылсыз мүлк бар. Мамлекеттик каттоо кызматында катталган. Андан тышкары профсоюздардын ошол болгон мүлкү союз тарагандан берки мезгилден бери келатат. Кетип калган убакыттар бар. Мисалы үчүн Спартак стадионун ошол убактагы өкмөт бизге бергиле, силер карай албайсыңар, биздин курамда болуш керек дегенден өтүп кеткен. Ошонун жанындагы эле кичи арена. Андан тышкары мен кечирим сурайм, мен убактымды токтотуп турсаңар, мен суроону кайталап коеюн. Сиздер конкретно эле жооп берсеңиздер, канча мүлк бар деп сураган жокмун мен. Канча сатылды деп сурап атам. 5-6 объект сатылды. Айткыла кайсы объектилер? Стадион Спартак, кичи арена, Ананьеводагы турбаза, Ноокаттагы Апшырата турбазасы жарактан чыгып калгандан кийин жери сатылып кеткен. Дагы Мыйзам негизинде жанагыл профсоюздардын федерациянын кеңешинин чечими менен. Чечим эмеспи, аны наверное разберутся. А достук гостиницачы? Достук гостиница бүгүнкү күндө акционердик коом болуп эсептелет. Профсоюздар федерациясы 54% акциясынын ээси, контрольный пакеттин бүгүнкү күндө иштеп жатат, эч кандай сатылган жок. Сатылуу жөнүндө маселе күн тартибине коюлган да жок. Акционерлер ким? Акционерлер 54% федерация профсоюздар, 4% Москвадагы баягы ВЦСПСтын правопреемниги ВКП деген всеобщий конфедерация, калгандары физикалык адамдарда. Физикалык адамдардын эмне тиешеси бар жерге? Эми 90-жылдарда менчиктештирүү болгондо ошондой болуп калыптыр. Кошуп бергиле, 20 секунд суроо кайталанып калды. Мына бул жерде дагы маселе бар да. Красный Гвоздика деген пионерский лагерь бар эле могу шаардын үстүндө. Ал эмне болду эле анын тагдыры? Красный Гвоздика деген пионер лагерь, бул жерде сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коюшум керек. Федерациянын менчик мүлкү бар, жана тармактык профсоюздардын менчиги бар. Бул Красный Гвоздика деген балдар салуучу жай, союз ноганда берки пионер лагерь, бул билим берүү жана илим профсоюзунун менчиги болчу. Булар биз билгенден сатып жиберип туруп, Ысык көлдүн түштүк жээгинде башка балдар жасап отурган база түзүштү. Эми суроолордун баарына тең ушундай жооп берип атасыздар да, мындай точно эмес, айлантып, тегерентип. Ушул жерде 12 гектарды азыр менчиктешип калган, 12 гектар жер менен көлдө канча жери бар экенин билбейм. Салыштырып болбойт. Шаарда миллиондон ашык биздин жарандар жашайт. Ушул жерде 12 гектар жерде азыр Кош бала. мына ушундай объекттердин баарын эгерде баары прозрачный болсо, сиздерге суроо болбойт эле. Ошон ушул жерде суроолор бар. Ушуларга депутаттардын көңүлүн буруп коем. Рахмат. Рахмат. Мына мисалы катары мен азыр айтып кетейинчи. Туура жооп бергиле десе, азыр дагы кандай жооп бердиңиз? Гостиница боюнча
эч кандай сатуу деген суроо жок ал жерде деп. А 46% сатылды да. Мен калп айтсам, бул жерде мага окшогон Жок, сиз өзүңүз айтып атасыз. 54% силердин карамаңарда калды. Ооба. А 46% сатылып кетти да. Эмнеге айтпайсыз? Так. Бул достук мейманканасы акционердик коомго айланганда ошондо Жок, айланганда сатууда туурабы? Акционердик коом бул уже сатуу процедурасы. Ошол акционердик коом түзүлүп атканда болгон иш бул 90-жылдарда. Ошол сатууда. Жанда эмеспи? Так, Сатуу жооп эмес ал. бербейсизби? Анан Рахмат, эмне? рахмат. Акционердик коом жөнүндөгү мыйзамга Жок, 46% сиздерде эмес да. Сиз мындай эле жооп берип койсоңуз, достук башы кимдики эле? башы профсоюздук 100% сиздердики болчу, туурабы? Алмаз 100% сиздердики. Азыр 46% жок. Анан эмне болду? Испарение болуп кеттиби? Рахмат. Алмаз Достук Сатич, ордунда турат. 100% профсоюздук болчу достук мейманканасы. Кийин 46% акционердик обществого кеткенден кийин, демек ал менчикке кетти. Болду ошол.